Бактар Кешич, райондун баары жаллап атып жердештериң эркен, мен бая билбей, мурунку акимдери бар, сөгө өрчүмүн да. Башка райондон прокурорун жакында ал бир акимди сөксөм, анан унчукпайт каяктан десем, сузактанмын дейт, мен сразу дым чыкпай калды. Прокурорго сөксөм, амында министрибиз деле ошол жактан, азыр сиз биздеп спикерибиз деле, биз сиз деп эле жанына жолобойм, бирок сиз айтып коюңуз, иштетиш керек да. Сизге суроо. Качан Минсельхоз болгон соц объекттерди аягына чейин реформаны чыгып өткөрүп бересиңер? Кайсы соц объект айтасыз? Мына бир эле Сынташ айыл өкмөтүнө айтайын. Соц объекттердин 63 бүгүн 63кө чыкты. Клуб убагында колхоз совхоздор өткөрбөгөн. Ошонун ичинде эки министр отурат. Бир министр сельхоз Костюк, Чырмашев деген отурат, детский садты алып алып. 53 объекти. Акимиңер коркуп атат кол койгондон ошону. Жок. 1,5 миллиард сомдук соц объекттер элдер соту жок берип атат. Рахмат Акылбек Үсөнбековичтин келинчегине. Мына А дегенде ошол баштады, детсадты өткөрүп берди мына жакында. Биринчи зам министр здравоохраненияны, больницаны былтыр өткөрүп берди. Жакында мына бир школду өткөрүп беришти. Азыр дагы 350 объект өткөргөн жатат. Оценка кылып койгулачы алтындарым. Жардам берип койгулачы мага. Рахмат. Кийинки сөз. Жооп бересизби кыска? Акбөкөн Дүкөнович, сиз айткан сөзүңүзгө бизде комиссия түзүлгөн. Уксаңыз, аягына чейин уксаңыз. Уксаңыз сиз. Пайгамбар жашына келип сиз кичине бир ук койсоңуз сиз мында. Жок, сиз ал комиссия эмес. ГКМБ менен мейли соц объект боюнча мен билбейм. Бирок биз ГКМБ менен биз комиссия түзүп, бүт Минсельхозго караштуу болгон объекттердин баарын кайтарып атабыз. Исик көлдө болгон, Чүйдө болгон, Нарында болгон бүт объектти мурдагы бизде Минсельхоздо турган объекттин баарын азыр текшерип алып атабыз кайра. Акбөкөн Дүкөнович. Эми ушул азыр адатка айланат да эми. Мейли 5 мүнөт, 1 мүнөт келиңиз. Сиз мага акыл үйрөтпөй эле коюңузчу, макулбу? 5-чи микрофон 1 мүнөт. Эми мен 1,5 миллиард сомдун окатын айтып атам. Ай, прокуратураңарда керек жок, эч ким керек жок. Баары менен сүйлөштүм, өткөрүп берет. Аким ак прием передачага айыл өкмөткө өткөрүп кол коюп койсун, башка теке керек жок. Оценканы мына бүгүн 3-чү оценканы. Просто оценкага 5 миллион акчам жетпей жатат. Мына болгон акчамды төлөдүм, оценка кылды. Бүгүн мына 880 миллионго 3 объект. Түшүндүм. 3 объектиңди өзүм каражатыман оңдоп өткөрүп берип атам. Алып эле койгула силерден эмне керек? Акимге айтып койгула, коркпосун. Билип атам, министрлер, премьерлер отурат, мурунку президент отурат, бандиттер. Мен деле коркуп атам. Бирок элге алып беришибиз керек. 21-чи кылымда жашап атабыз. Уятко эми мындаңар. Эми түшүнүп атам, жердик мафия деген бул күчтүү мафия. Бирок биз жеңишибиз керек. Сен эмне келдиңер буяка? Ошо мафияны жеңгени келдиңер. Корккон эмес, жеңгени келдиңер. Ошол үчүн кол койгула. Рахмат. Рахмат. Экинчи микрофон. Саламатсыздарбы? Урматтуу спикер, биз процедурныйга чыккан бул биздин укугубуз. Биз чыга алабыз буяка? Эрулан мырза, бул боюнча биз чечим кабыл алдык, сүйлөштүк. 57-58 адам. Урматтуу спикер, дагы бир жолу айтып атам. Мен эч ким менен сүйлөшкөн жокмун. Сиз сүйлөшпөсөңүз биз Мен депутатмын, мен дагы анан мындай кылалы. Азыр айтсам мындай, адвокат деген ушул сыяктуу сөздөр чыкса, тарынабыз бири-бирибизге, туурабы? Келе мындай кылабыз, мындай жумушубузду так жана дан алып баралы, ар бирибиз ушул жердеги залда отурган. Анткени көп малдарда мен суроолорду берип бете албай калып атам. Ушул силердин ушинтип атканыңар үчүн берип бете албай калып атам. Рахмат. Рахмат. Бардыгы
добуш менен чечилип атат. Биз бул жерде өзүбүз чечкен жокпуз, көпчүлүктүн добушу менен.